Берметтүү дарыя жээгиндеги шаар деп аталган Гонконг ишке ашкан чоң идеянын символу деп саналат. Деспотизмден кооптонуу шаардын канында. Коммунисттик Кытай бийлигинен качып келген жарандар шаардын өнүгүүсүнө салым кошкон. Улуу Британия 1997 жылы аймакты Кытайга өткөрүп бергенде, бул жакта демократиянын болушу келишимдин олуттуу бөлүгү эле. Бул күрөштүн көрүнүктүү өкүлү, Гонконг демократиялык кыймылынын негиздөөчүсү Мартин Ли Кытайды жоопко тартпайт деп Британияны айыптоодо. Улуу Британияда келишимге кол койгон. Демек анын да Гонконг тургундарынын алдында келишим күчүндө калыш үчүн жоопкерчилиги бар. Бирок Улуу Британия Кытай сыяктуу чоң державага демократиянын негизги өбөлгөсү, жарандардын бийликти тандоо укугу сакталсын деп кантип кысым көрсөтө алат. Гонконгдо нааразылык акцияга чыккан тургундардын пикирине каршы келген ойлор да бар. Бул Кытайдан келген айым, Кытайдагыларга салыштырмалуу Гонконгдун тургундары көп артыкчылыктарга ээ экенин белгиледи. Бирок Гонконг шаарынын тургундары Кытайды өзгөртөлү деген жок. Алар өз шаары үчүн кабатыр. Шаар тургундары чоң идеяны жан дили менен коргоодо.